Assalamu alaikum ардактуу замандаштар, кымбаттуу бизнесмендер, мекендештер, саламатсыздарбы? Тез кабар каналы бүгүн касиеттүү Кара Суу шаарында иштеп жатат. Бүгүн сиздерге Кара Суудагы Борбордук көчөнүн боюнан сатыла турган бизнес имаратты көрсөтмөкчүбүз. Азыр Кара Суудагы Жоомарт Бөкөнбаев атындагы эс алуу багынын паркынын же болбосо Бакыт үйүнүн маңдайында Кара Суунун кире беришинде турабыз. Мына ушул жерге келгенде Бакыт үйүнө жетпей, жолдун оң жагында аялдама бар. Аялдаманын аркасында Ленин көчөсүнүн 10-чу дарегиндеги көп кабаттуу үйдү көрөсүздөр. Мына ушул кирпичтен салынган 4 кабаттуу үй. Ушул көп кабаттуу үйдүн биринчи кабатында 208 метр квадрат аянтта бизнес имарат сатууга коюлуп жатыптыр. Андыктан жолго жакын экендигин эске алып, сиздер бул жерде кандайдыр бир бизнес уюштурабыз десеңиздер, ушул бизнес имаратка кызыгып көрүңүздөр. Мен азыр ушуну бир катар көрсөтүп чыгайын. Бизнес имараттын ээси менин жанымда, буюрса өзү айтып берет, көрсөтүп берет. Анан негизгиси бул жерге эки жактан тең унаа менен келсе болот экен. Унаа коюуга дагы орундуктар кеңири экендигин сиздер эске алып койсоңуздар дурус болот. Эже, саламатсызбы, амансызбы, кандайсыз? Жакшы. Сатууга коюп атасыз? Ооба. Канча квадрат общий? 208 квадрат метр. 208 квадрат. Еще подвал отдельный. Подвал отдельный. Подвал отдельный. Мошу сырты кырмызы түстө, фиолетовый цветте боелгон здание полный сиздики окшойт, да? 3 эшикти көрүп атабыз. Үчөө тең сиздикиби? Ооба. Жүрүңүз, бир катар көрүп чыгалы. Биринчи, бул жерде азыр магазин катары иштетип атасызбы? Ооба. Временный иштетип. Временный магазин деңиз, бисмиллахиррахманиррахим. Биз кирип келдик мына. Бул биринчи бөлүгү. Биринчи эшиктен киргенде ушул имарат экен да? Мына, көрдүңүздөрбү? Буну сиздер сатып алсаңыздар, балким бул жерге кандайдыр бир бизнести уюштурасыздар, же бир аптека ачасыздар, же офис ачасыздар, же бир штаб ачасыздар, көрөсүздөр. Балким салон ачасыздар, эмнени кааласаңыздар, ошону ачасыздар. Ремонту жакшы экен. Бир катар косметикалык боек берип койсоңуздар болду. Поло кафелдениптир, патолог Армстронгдон жасалыптыр, жарыктандыруулар уюштурулуптур, ушундай экен. Мында 3 терезеси бар экен, 1 эшиги бар экен. Көрүп турасыздар. Дуалдын калыңдыгы дагы калың экен. Так, 208 метр квадраттын ичине кирет да бул. Могул жагы өзүнчө бир кабинет сыяктуу экен, арка түрүндө. Мунун нар жагында барбы жокпу, кандай? Жана артынан кире турган хоту барбы? Хоту бар, ал отдельный. Отдельный. Эгер мына жерден ачып алса да болот. Могул жердеги. Дуалдын бир жеринен ачса болот. Өзү ушу мурун ачык болчу, мен жаап койгом. Жаап койгон деген. Негизи ушу жерде ачык нар жакка кете турган да. Могул жерден бир жерден ачып алса, аркасында дагы ушундай аянттагы бир чоң зал бар экен. Ага дагы хот жасап алсаңыздар болот буюрса. Ушул жерден ачып алат экенсиздер. Так, кана жүрүңүзчү, сыртка чыгалы, кайра наркы эшиктен дагы кирип көрөлүчү. Ал жакта дагы кандай помещение бар экен, бир катар аны дагы көрүп коелу. Бул жагын өзүңүз иштетесизби же арендаға бергенсизби? Азыр бүгүн арендаға бердим, данный момент. Арендада. Бир катар кирип көрүп койсок болсо керек, а? Бисмиллахиррахманиррахим. Түшүп каласың, чыгып кел. Так, жакшы. Биягы бир өзүнчө кабинет экен, а? Түшүнүктүү. 208 метр немесине кирет да. 208 метр квадраттын ичине кирет. Ичине кирет. Биягычы? Бул дагы ошондойго кирет. 208 метр квадратка кирет. Биягы эми склад катары колдонуп атат экенсиз, да? Пока ошондой болот. Склад. Жакшы. Бардык бөлмөлөрдүкү, кабинеттердики көрүп турасыздар, полу кафелдениптир, боелуптур. Анан жарыктандыруулары бары бар экен, эшиктери коюлуптур. Ушундай. 208 метр квадраттын ичине кирет экен бары. Эми артына өтөлү дагы, аркасындагы имаратты дагы, залды дагы көрсөтүп коелу. Алыстабай туруңуздар. Биз домдун күнчыгыш тарабынан айланып, анын аркасына подъезд тарабына өттүк. Мына солдон эсептегенде биринчи подъезд экен, анын жанында кошумча артынан дагы эшик коюп коюптур. Негизи мындан киргенде жана биз баса белгилеп айттык, аркасындагы өзүнчө бир залга кирип келсе болот экен. Мына сол жакка эмне подвалга түшүп кетеби же? Ооба. Азырынча бул жагы склад экен, а? Колдонулбай эле турат экен да. Биягы чоң го,
Жана биринчи көргөн зал канча болсо ошончо эле чоң зал экен. Көрдүңүздөрбү туугандар? Мына туурасы бир 5 метр чыгат. Узундугу бир 15 метрдин тегерегинде чыгат. Биягыда мурда бир магазин бир нерсе болуп иштеген окшойт, а? Боелгон экен бир катар. Ремонт болгон экен, а? Жакшы. Полустяжка болуптур. Бул жагында мына 3 терезе болгон экен, вентиляциясы менен. Азырынча терезелер баары тосулуп, дубал урулуп, жабылыптыр. Жанагы сиз айткан эшик мына ушул жерде болгон да? Ушул жерде ачып койсо эле болду. Нар жагынан көчө тарабынан киргенде чоң зал болуп калат экен да, 2 Жакшы. Эже айтыңызчы, эми бул бизнес имаратты, помещенияны канчага сатайын деп турасыз? Багасы канча? Эми ошо 70 миң кеми бар. 70 миң кеми бар. 70 миң доллар кеми бар. 70 миң доллар кеми бар экен. Жакса сүйлөшөсүздөр, анан варианттарын кылабызбы? Варианттар эгер ошо сүйлөшөт, анча-мынча вариантын да кылып берем. Мисалы жарым акчасы, жарым жер, квартира берем десе дейм да? Ошондой макул боло берет. Боло бересиз. Жакшы. 70 миң доллар кеми бар. Документтери кандай? Документтер бүт нормальный. Бардыгы закондуу? Карыз-марыз жок, баары жакшына. Өзүңүздүн атыңызда? Өзүм атымда. Шарт өткөрүп бересиз, акчаны эле берсе? Ооба, сразу. Болду. Анда аябай жакшы экен. Мен сиз менен коштошом, уруксатыңыз менен. Урматтуу Тез кабар каналынын көрүүчүлөрү, урматтуу бизнесмендер, сиздер Кара Суу шаарынын кире беришинен, чоң көчөнүн боюнан, парктын жана Бакыт үйүнүн маңдайынан, Юбилейный көчөсүнө жакын жерден, же болбосо Ленин көчөсүнүн 10-дарегинен сатыла турган 208 метр квадрат чыккан бизнес имаратты көрө алдыңыздар. Подвалы менен жакса сүйлөшүп көрүңүздөр. Экрандагы номерларга чалсаңыздар болот. Көрүшкөнчө.